Кыргызстан билим берүү системасында акыркы учурларда статистикалык көрсөткүчтө төмөн баа берилип жаткандыктан бул маселе Өнүгүү прогресс фракциясынын бүгүнкү күн тартибинде каралды. Жыйынга билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, кесиптик билим берүү лицейлердин жетекчилери катышты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин айтымында, учурда 187 миң бала бакчага барса, 610 миң бала бакчага барбайт. Мектепке чейинки азыр өзүңөр да айтып кеттиңер, ушул багытта биз иштейбиз деп. 187 миң бала бакчага барат экен. Мына бул да статистика. Бул сиздерге да мындай 610 миң бала бакчага барбайт. Бүгүнкү акыбал ушундай. 23% эле экономика министри, мен ойлойм, финансы ушуну сиздер мындай жазып алсаңар, бул мындай цифра менен өтө мындай ойлоно турган, мен айтып аткан факт да бул. Мына бул 23% менен камсыз кылып атабыз бала бакча менен. Ушул боюнча абдан мындай ойлонуш керек. Казакстанда 50%, Россияда 60% камсыз. Кыргызстанда жогорку окуу жайларда окуган студенттердин саны 2013 жылы 223 миң болсо, 2018 жыл ичинде 167 миң студент билим алган. 5 жыл аралыгында студенттердин кескин кыскаргандыгынын себебин Төрөбаев билим берүү министрлигине маалымат иретинде айтып өттү. Студенттердин саны 223 миң болсо, 2013 жылы, 2017-2018 жылда 161 миң студент болуптур. Мына 5 жыл болот. 5 жылдын аралыгында 61 миң студентке азайды. 61 миң студент азайды. Ал кайга кетти? Окубай калдыбы, же эмне болду, биз андагы такталбай атабыз. Бизде андай цифра жок да. Бул да өзүнчө бир мындай сиздерге маалымат да. Жыйында эл өкүлү Зиядин Жамалдинов билим берүүнүн сапаты бала бакчаларда жана мектептерде төмөн болуп жаткандыгын себебин мугалимдердин айлык маянасына салыштырып өттү. 2018 окуу жылынын аягына карата өлкөдө 79.963 мугалим иштеген. Быйыл жаңы окуу жылын утурлай 1960 жаңы мугалим талап кылынса, 1745 жаш адис мектептерге бөлүнгөн. Жамалдинов билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Надира Жусупбековага мугалимдердин орточо маянасы учурда канчалык көтөрүлүп жаткандыгын сурады. Билимдин сапаты азыр ошол бала бакчаларда, ошол мектептерде төмөн болуп жатат да. Анын себеби эмнеде десем, мен азыр ойлоп, ушул мугалимдердин айлык маянасына келип такалат да. Эгерде ошол жерде мугалим жакшы айлык маяна алаган болсо, демек ошо ишке дагы көңүл буруп ошол жергечи балдарга дагы жакшы бир билим берет деген. Министрдин орун басары Надира Жусупбекова эл өкүлүнүн сөзүнө кыскача жооп берип өттү. Жаңы эле финансы министрлигинен айтылып кетти, ошол канча каражат керек, анан ошо эксперттер аябай биздин сунуштардын баарын талдап атышат да азыр. Кыргызстанда жыл сайын жогорку окуу жайлардын жана орто билим берген лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнүн саны, алардын өлкөдө өз кесиби аркылуу жумушка киргендиги тууралуу маалыматтар жазылып турат. Акыркы 5 жыл аралыгында кесиптик лицейлерге басым жасаган орто билимдүү окуучулардын саны 10%га көбөйгөнүн айтып келет. Мындай жүйөнү четке каккан жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин директору Талайбек Чолпонкуловду сындап өттү. Кесиптик билим берүү отурасында Талайбек азыр канча болду иштегениңиз? Директор болуппу же жалпы? Директор болуп иштеген. Директор болуп 10 жыл болду. 10 жылда бир 10 лицейди көрсөткүч кылып алып чыга алдыңызбы? Ошол жерден бүткөн, лицейден бүткөн адистер бул жерде иштеп атат, тигил жерде иштеп атат деп. Мен эмне айтып атам? Жеңил өнөр жай тармагында көбүрөөк иштейт, бирок акыбалы сиздерден бүткөндөрдүн. Мен айткам, сиз катышкан учурда премьер-министрдин көзүнчө таптакыр талапка жооп бербейт деген статистика бар да. Ал статистикаңыз туура эмес. 10 жылда туура эмес деп сиз мени айта албайсыз. Мен аны массалык маалымат каражаттарынан алып айтканмын. Сиз баа бере тургандай мага бул жерде. Сиз эксперт эмессиз. Маалымат туура эмес де. Мен сизди чакырат элем, окуу жайды көрүп кетсең жакшы болот эле. 10 жылда биз 10 эмес 70 окуу жайдын базасын оңдодук да. 70%. Буюрса дагы калды да 30% окуу жай калды. Эмнесин, эшик терезесин оңдодуңарбы? Жок, биз жаңы окуу куралдар, техника алынды, тигүүчү машинкалар алынды. Рахмат, мунун баарын биз билебиз. Өз кезегинде Талайбек Чолпонкулов ал маалыматтарды четке какты. Туура эмес такталбаган маалыматты айтып атат, мүмкүн туура эмес булактарга таянып айтып аткандыр. Бизде
бүт мисалы окуу процесс болуп атканда окуу план программалар баардыгы биргелешип ушу жумуш берүүчүлөр менен биргеликте иштеп чыгабыз. Биздин окуу процесстин 50-60% бул өндүрүштүк практика, өндүрүштүк окутуу. Ошол эле жумуш берүүчүлөрдүн ишканалардын негизинде окуу процесс улантылат. Биздин сапат бүгүнкү жумуш берүүчүнүн эмгек рыногуна дал келет жана жооп берет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык мектепке чейинки билим берүүнүн жалпы саны 2018 жылы 2%га жогорулаган. Бүгүнкү күндө 1390 бала бакчада 187 000 бала тарбияланууда. Анын ичинде 1248 мамлекеттик жана муниципалдык бала бакча, 142 жеке бала бакча. Негизинен жалпы билим берүүдө мугалимдердин тартыштыгы Чүй жана Жалал Абад областарында кездешет. Жаңылай Баймуратова, Канимет Биримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.